Assalamualaikum. Ben önümün boyunca sorayım dedim. Arız жазып берем ғой универмак боюнча. Ошо сиз жер ажысы катары ошого кандай жооптор келген жок магачы? Жок, жөнөткөн кодекс менен. Кодекс менен үйгө жөнөттүңүз келе жагайга. Сиз могу немене жооп берип койсоңуз, мыйзамдуу экен, мыйзамсыз эмес бекен бүгүнкү ошо. Электронный почтага жөнөткөм да азыр. Негизи өзү. Мыйзамдуу экен, мыйзамсыз эмес бекен ошо. Бизге аренда төлөткөнбү мэрияга? Документтерин бүт алгам ошону. Бирок сизде маалымат бар да, мындай эле жооп бере жатасыз. Ал жер арендага алган жери бар, аренда төлөйт. Аренда төлөйт экенби? Келишим канчадан бери түзүптү? Жаңы түздүбү келишим? Жок, келишим эскили келишим. Эскили келишим? Эки камок бар бекен ошондо, күркө. Айыр жок, айыр эме. Күркө жок да, прям күркөнүн өзү. Айыр эме болгон. Жашылдандыруу деп эме мага кийин эмеге арендага алып келбек. Автостоянкага деп. Автостоянкага деп? Автостоянка мейли ал жер азыр камок турат го, эки камок. Мага жооп, а? Турап алып келген ижиндагы кыйын эжега менен сүйлөшүп кыйын экен өзү. Мына токтомдору бар экен. Ким токтомдор экен? Мэриядан ким дейт? Исаков оғанда беріп болыптыр. Q Жумалиев дейт го, Токтогул өкмөтүнүн жетектөөчү адистер экен, а булар? Эме да. Кулубай. Кулубай. Исаков деген жана. Максат. Временный эмеде иштеди. Временный правительство болуп турган да? Так, мага жооп. Ошондо жогун жөнөткөн да. Мондай документи бар экен. Ошондо эмне деп атасыз бул жерде? Мондай перечень жөнөтүп атам. Мондай документтери бар экен. Токтомдор бар экен. Токтогул поселка өкмөтүнүн 10-11-3 токтому жер участогу болгон жеке менчик өкүлүнүн акциясы копиялары биргеле жогоруда. Аз бүгүнкү күндө жаңы келишим бар бекен, канча жылга бул ошондо Исаков дегенчи, Максат деген 2010-жылдар иштеген, ошо убактылуу өкмөт болуп турган кезде, эми 10 жылдан бери бир да келишим түзбөптүрбү? Жок, 10 жылдык, 20 жылдык келишимдер барбы биздики? Келишим эмес, бул жанагы жашылча болуп атпайбы? Жашылдандыруу деп алып атышат. Жок, жашылча базарчы турат го. Аягы менчик укук экен. Ал жөнүндө айткан жокмун. Беракта талдын түйүндө билесизби? Ворота, өзү ворот орнотулду го. Жанагы универмактын оозу прям ворота өзү мыйзамсыз, анан эки камогу мыйзам. Могул деген менчик жери болот го. Тротуар болот. Трасса болот. Мына жер бул арендага деп түзгөн экен ошол убакта, анан кийин ошомойдон демеген мыйзамсыз экен да, сизде азыр толук деле маалымат жок экен да бул жакта. Болгон маалымат ушу да. Кана ошо эски келишим бериңизчи, жок дегенде эски келишим барбы? Бунту менен коюңуз, бул Кызыл Китеби белги өзүнүн жашылча курган жери экен. Буга кийинчерээк барабыз деп коюңуз. Бизге азыр жана ворота, анан кийин эки камокты айтып атам да мен. Ошол мыйзамдуу келишими барбы? Келишим багыты кандай? Сизде кыскасы жооп жок экен азырынча. Сиз мага кошумча да маалымат берип койбойсузбу? Ошо келишимдер барбы? Жылдыйкы жанагы биздин аренда платаларды чогулткан бөлүм барбы? Ошодон сурамызчы да, салық боюнча. Сиз карайчы, мен ошол убакта жазагам, анан кийин ошомойдон сиз карай алган жоксуз. Убакыт өтүп кетти. Сиз мага толук мага кат жеткен да жок, үйгө келген жок. Мага жөнөтмө, эми электронный почтаң бар экен. Электронный почта, электронный мен кат менен эле жооп берсеңер жакшы болмок экен. Электронныйга айтып койдуңар болмок экен, аны кирилекмин да көптөн бери. Мен толуктайлы. Азыр эми ошо келишим ошондо жок болуп калды, бүгүнкү күндө. Жер участогунда болгон менчик укугу, Токтогул поселканын чечими, токтому
Шаргору башкармалуу кызы. Şu pereşinler var eкен да. Жооп бериңизчи, жакшылап ошону. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, өзүңүздөр көргөндөй мына алынган соода комплексинин астындагы мен могу эки күркөнү будан бир нече ай мурун да айттым элем. Андан сырткары атайын дарбазаларды орнотулушкан мындай. Бул дарбазалар негизи мыйзамсыз. Бул дайыма мындай дарбазалар болбош керек. Бул жер мына өзүңүздөр көрүп тургандай мындай жашыл арчалар турат. Ушул жашыл арчанын уландысы болуп, бул жерге жашыл арчалар болуш керек эле. Бирок эмнегеdir бул жака таксилерге деп орундук болуп тур, бирок мындай күркөлөр ээлеп алып, бүгүнкү күндө мен мэриянын ичинен дагы өзүңүздөр мына күбө болуп атасыздар, сурап атам, арендалар төлөнбөйт экен. Мына ушулардын алкагында азыр бул жердеги мекеменин ээсинен да сурайын дедим эле, тилекке каршы жок экен. Андан таксисттерге сурап коюңуздар. Атайын такси, шаардык таксилер үчүн деп атайын орундук. Салам алейкум. Бул жерде такси кызматын кыласызбы? Жок. Кылбайсызбы? Бул жерде такси кызматын кыласыздарбы? Салам алейкум. Могул сиздерге такси кызматы деп атайын орундуктар даярдалыпты. Сиздерге бул ворота бар, мындай мешайт эткен жокпу? Эми ыңгайсыз болгон жокпу? Сиздин негизи укугуңуз боюнча бунун баары ачылыш керек эле да, бирок сиз өзүңүздүн укугуңузду билбей атасыздар да калган. Айланада камоктор алынып, машинаңыз ичине кириш керек эле. Мен баарына мындай кененирээк шарт болуш керек да элдин баарыначы. Сиз азыр могул жерге чыгып атасыз, жолдун баарын тыгын жаратып атасыз. Сиз ушуну билесизби? Сиз дагы мындай мыйзам бузуп атасыз. Мыйзам бузбай кетип калайын анда. Мыйзам бузбайбы? Анда кетиңиз анда. Бул болгон үчүн могу воротага эле дейсин, ай билеги айтып келип атат да, воротаны алып, магазиндерди мыйзамдап туруп койду. Мыйзамдап туруп койду. Желисин түзүп, актасын төлөп койду. Эч куралган, анын жерде платформаны алды эле жок болду. Анан бул жерде кайраган эле токтоп. Бул эми шаардын ортосу же, шаардын ортосу сураныз. Ана шаардын ортосунда он якында турбайбыз. Биртекеден, сиз да айттык, воротаны алсаңыздар биз кичине жашылдандыруу кылып берели. Алганда мына жолун турбайбыз, атсаң жактан не келсе республика земелтелген. Эми могу көрүптү да бул оташта тамактан жок болсо сонун кылып. Мыйзамдарды дагы айтат элем, сонун экен. Анан салык төлөп коюш керек да, желисиңиз мэрияга бирге төлөш керек. Мына достор, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Дагы изилдейбиз, биз издей беребиз. Сиздер биздин каналдан алыстабаңыздар, катталыңыздар, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Бул жерибиз эмне болуш керек? Мыйзам бузуулар негизинде кайсы жерде болуп атат, сиздер дагы кабарлап турсаңыздар болот. Биз бул маселени Кудай буйрса аягына чыгарабыз.